Бүгүнкү темабыздын аты Кыргыз мамлекетинин негизделиши жана өнүгүшү. Бул ошол 1920-30 жылдардын аралыгын камтыган тарыхты айтып атабыз да. Орто Азияда өткөндө айткандай контрреволюциялык күчтөр, өзгөчө басмачылардын кыймылы басылгандан кийин бул аймакты улуттук мамлекеттерге бөлүү мүмкүнчүлүгү түзүлгөн да. Түркстан АССРинде Түркстан деген чоң аймак түзүлгөн. Түркстан АССРинде өзбек, кыргыз, өзбек, түркмөн бөлүмдөрү иштеп, аймакта ошол аймактагы элдердин этностук курамын, экономикалык жана географиялык чектерин ошол бөлүмдөр атайын иштешип тактап чыгышкан да. 1922 жылы 30 декабрда Советтердин бүткүл Россиялык биринчи съездинде РСФСР, Россия Социалистик Федеративдик Советтик Республикасы, РСФСР, Украина, Белоруссия, Закавказье федерациясын бириктирип, Советтик Социалистик Республикалар Союзу, кыскартылганда СССР, Советтик Социалистик Республикалар Союзу. Орусча бул эми кыскартылганда орусча. Кыскартылганда Советский Социалистик Союз Советских Социалистик Республик деп кыскартылып, ушул СССР жарыяланганда 1922 жылы 30 декабрда. 1924 жылы 31 январда Советтердин экинчи съездинде СССРдин биринчи конституциясы бекитилген. Конституция. Мына СССРдин биринчи конституциясы кабыл алынган да. Федерациялык негизде бирдиктүү союздук мамлекеттин түзүлүшү улуттук мамлекеттик бирикмелердин пайда болушун тездеткен. 1924 жылы Түркстан АССР Советтеринин экинчи съездинде кыргыз делегаттары Кыргызстанды өзүнчө автономиялык бирдик катары түзүүнү суранып, атайын делегаттар ошондой сунуштарды айтып чыгышканда, бирок кыргыздардын улуттук автономиясы Түркстан АССРине, Бухара жана Хорезм республикаларынын курамындагы өзбек, түркмөн, тажик элдерине автономия бергенде гана чечилмек да. 1924 жылдын сентябрына карата жаңы түзүлө турган 1924 жылдын сентябрына карата жаңы түзүлө турган мамлекеттердин калкын, алардын чек араларын тактоо иштери аяктап, натыйжада 860 000 адамдан турган. 860 000 адамдан турган баягы кыргыз эли Түркстан АССРинин Жети суу, Фергана, Сырдария жана Самаркан областтарында жашаары аныкталып жатат да.
Мындан тышкары 210 миңден ашык кыргыз, 210 миңден ашык кыргыз, 210 миңден ашык кыргыз эли Памирде, Памир тоолорунда мына Памир, Бухара, Батыш Кытайда жашаары аныкталган. Батыш Кытайда жашаары аныкталган. РСФСРдын бүткүл Россиялык борбордук аткаруу комитети БАК деп кыскартып коелу бул жерге. БАК. Борбордук аткаруу комитети 1924 жылы 14 октябрда бул кыргыз тарыхы үчүн эң маанилүү даталардын бири десек болот. Мына 24 жыл 14 октябрь кыргыз тарыхындагы эң чоң бир маанилүү даталардын бири. Ушул аткаруу комитети 14 октябрда Бухара, Хива республикаларынын, Түркстан АСРнин элдеринин сунуштарынын жана эркине ылайык Орто Азия элдерин улуттук мамлекеттерге бөлүү жөнүндө токтом кабыл алган. Токтом. Постановление дейт орусча. Токтом кабыл алынган. Ушул токтомдун негизинде революцияга чейин эле бытырап, бөлүнүп, территориясы жок жашап келген кыргыз, тажик, өзбек, түркмөн, казак жана каракалпак жерлери бириктирилип, бирдиктүү бир мамлекеттик түзүлүшкө ээ болгон. Натыйжада ушул токтомдун негизинде Түркмөн СССР, Өзбек СССР, Тажик автономдуу облусу АО деп кыскарталы. Жана РСФСРдын курамында Кыргыз жерге Кара Кыргыз автономдуу облусу кыскартылып айтканда бул ККО деп алалы. Кара Кыргыз автономдуу облусу түзүлгөн. Бул ошол Кара Кыргыз автономдуу областынын түзүлүшүнө ошол кездеги мына Жусуп Абдрахманов, астына жазып коюп Жусуп Абдрахманов, Иманалы Айдарбеков, Абдыкадыр Орозбеков сыяктуу ошол убактагы чыныгы кыргыз патриоттору көп эмгек сиңиришкен. Алар эч коркпостон ошол убактагы совет бийлигине өзүлөрүнүн ачык ойлорун, туура ойлорун ачык айтып, мына момундай аймакта мына Кыргызстан картасын коюп, ушул территорияда кыргыз деген эл жашайт деп таламын талашып атышып. Анан ушундай токтомдун негизинде биз автономдуу түрдө болсо дагы мамлекеттик бир түзүлүшкө ээ болдук да. Бул кыргыз тарыхындагы эң чоң маанилүү окуялардын бири деп айтсак болот. Бул маселе дагы өз убагында мына архивтерден табылды. Мындай өтө курч кырдаалда каралган. Бул РСФСРдын курамында болобузбу? Кээ бир ошол Кыргыздан чыккан топтор бул Кыргыз автономдуу облусун Казак АСРнын курамына кошууга аракет жасашкан экен да. Бирок мына ошол биздин жанагы чыныгы патриот адамдардын туура жолдо көргөзүп, туура сунуштарды айтып аракеттеринин натыйжасында мына Кара Кыргыз автономдуу облусу 1924 жылы 14 октябрда ошол РСФСРдын борбордук аткаруу комитетинин токтому негизинде түзүлдү. Биз кандайдыр бир деңгээлде болсо дагы автономдук шарттар деңгээлде биз өзүбүздүн мамлекеттүүлүк бир бүтүндүүлүккө ээ болдук.